Men taң кала берем аялдар менен урушкан эркектерге. Мен таң кала берем. Бул адамдар бузулуп баратабы, барып гейге айланып кетеби? Мен түшүнбөйм. Илимде аныкталган аялдардын мээси бөлөкчө, эркектердики бөлөкчө. Эки башка адам окшош, бирок эки башка аалам. Анан Кудай ушундай жараткан, ажырашууда укуктуу эркектерге талак деген маселени. Эркек бул урушпайт аял менен, бул айтышпайт. Айтышса угатта кайра жакшы көрө берет, аны менен мушташпайт деп берген. Аялдар назик. Булар дүйнөнү бөлөкчө кабыл алат, кызыл гүлдөрдү жакшы көрөт. Булар балдарга тарбия берет. Булардын жүрөгүндөгү сезими акыл абдан көп аялдардыкы, бирок сезими андан дагы көбүрөөк. Ошон үчүн сезим менен мамиле кылып коюшу мүмкүн деп аларга ажыраш укукту берген эмес, талак бере албайт аялдар. Анан ошону түшүнүп туруп деле аял менен урушуп, аны менен айтышып, анан сен жаңы үйлөнгөндө экинчи күнү мындай дегенсиң, 5 жылдан кийин мындай дегенсиң, ошону ушинтип сүйлөп алгансың деп ар бир сөзүн эсептеп жазып, аялдын катачылыгын тапкан эркек бул эркектик касиетин жоготуп баштаган деген сөз дароо дем салдырыш керек. Башка жол жок тууганым, бул туура эмес маселе.